Birinci hadisти имам Бухари Муслим жеткирип берген бизге, муттафакун алейхи болот бул. Кана рожулун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар, Усайд ибн Худайр аттуу сахабанын башынан өткөн бул окуя. Сахабалардын бирөөсү яқрау суратал Кахф, Кахф сүрөсүн окуп аткан эле түндө. Ва иля жанибихи хисанун марбутун бишатанайн. Ошол эки түркүккө, эки казыкка байланган, жанында аты бар эле. Фатагашшатху сахабатун. Ошо атынын жаны турган жерге кадимкидей бир булут, аппак нурдан бүткөн булут ошол жерде ороп чулгап баштады дейт. Фажаалат тадну ва тадну. Ошонтип жана ат турган жерге жанагы булут сымал нур топтолуп жакындай берди дейт аты тарабына, ат тарапка. Ва жаала фарасуху янфир. Ошол жанагы булуттагы булут сымал ак нурдан ат жанагындай үркүп коркуп баштады дейт. Фаламма асбаха, таң аткандан кийин багымдат намаз окулган соң жанагы башынан ушул окуяны өткөргөн сахаба келип, атан набий саллаллаху алейхи вассалам фазакара залика лаху, болгон окуянын чожайын төкпөй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткиргенде, факала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунун жандырмагын жандырып айтып берип атат. Тилка сакинату таназзалат бил Кур'ан. Бул Кур'ан себептүү түшкөн сакина, тынчтык, Кудайдын нуру, мындайча айтканда периштелер дейт. Бул Кахф сүрөсүн окуган ошондо сахаба. Бул жалпы эле Кур'андын сүрөлөрү, аяттары жалпы жонунан нур, көкүрөктөгү ооруларга шыпа, жашоого жарык нур алып келмекчи. Анан өзгөчө Кахф сүрөсүнүн артыкчылыгы бул. Экинчи бул хадисти бизге имам Муслим жеткирип берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман хафиза 10 аятин мин аввали суратил Кахфи усима мин ад-даджал." Кимдегим Кахф сүрөсүнүн алгачкы 10 аятын жаттап, иш жүзөгө ашырып амал кылса, жаттаса, анда ал кыяматка жакын, эгер ошол даджалдын чыгуусуна чейин өмүр сүрүп жашай турган болсо, Кахф сүрөсүнүн алгачкы 10 аятын жаттаган адам даджал чыккан маалда анын азгырыгынан, бузукчулугунан сак саламатта болот дейт. Акыйда илиминде кыяматтын чоң белгилеринин бири бул даджал болот. Даджалга истидрож деп коет. Баягы мен Кудаймын деп жалган айткандыгы үчүн сыноо иретинде Аллах Таалага бир мындай бир тозокко тарта турган бир нерселерди берген. Мисалы, оң колунда от болот, сол колунда суу болот. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал Кудай эмес, анын бир көзү бар, чекесинде капыр деп жазылган болот дейт. Анын оту суу болот. Анын суусу баягындай от болот. Эгер экөөнү тандай турган болсо, ошол отко киргиле, сырт от көрүнгөн менен ичи суу болот, салкын болот. Ал эми суу көрүнгөнү бул жанагындай ичинде от болот, тозок болот деп айтат. Ар бир пайгамбар өз коомуна ушу даджалдын келүүсүнөн эскертип келген. Жер бетиндеги акыркы салгылашуу күрөш, иман жолундагы мындай бир чоң, мындай бир сыноо ушул даджал аркылуу болот. Кахф сүрөсүнүн 10 аятын, алгачкы 10 аятын жаттап жүргөн адам, албетте жаттап эле койбостон амал кылып, ошонун жашоосунда жүзөгө ашырып жүргөн адамга ушундай бир чоң сыноодон сактанууга өбөлгө болот, себеп болот деп атат. Үчүнчү хадис муну имам Хаким ан-Найсабури Мустадрак китебинде алып келет. Ага имам Захаби рахимахуллах акарраху сахих экендигин тастыктап, ооба чындап бул сахих хадис тастыкталган делген. Инна ман qara suratal Kahf yawmal jum'ati. Мына жума күнү атайын сабак кылып атабыз ар бир аптада. Ушул Кахф сүрөсүнүн ирети менен бүгүн мисалы 4-чы аятка чейин Аллах мүмкүнчүлүк берип тафсирин окусак, 4төн ушинтип ар бир аптада улап кете беребиз. Кимде ким жума күнү Кахф сүрөсүн окуй турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Аdaa lahu minан nuri ma baynal jum'atayn." Кийинки жумага чейин Аллах Таала мага жарык чачкан нуру берет деп атат. Көкүрөгү иманы күчтүү болот, иманынын нуру. Көзү курч болот, демек жашоосу жарык жакшы болот деген сөз. Жүрөктө нур болгон ал адамдын Алла менен болгон мамилесинде дагы, Аллах жараткан жандыктар адамзат менен болгон мамилесинде дагы ал түз чагылышат. Мына ушул артыкчылыгы туурасында китепте 2 хадис келди. Биринчиси ишенимдүү, экинчиси бир аз ылдыйраак даражада, ага кошумча 3 хадисти алып келдик.